Разговорчики. Урматтуу жогорку элдердин, шоферлордун коротта, hatta шоферлордун бул жерде чогулган себеби бир чоң көйгөй. Анткени биз 2 жылдан бери иштеп жүрөбүз, аягы 1 жылдан бери Кытай торгатка иштеп жүрүшөт. Ошондон бери бул жерде эң башчысы Эдил, Насип, Алмаз, Адилет дегендер ар бир машинеден $50 алат. İslam дегендер ар бир машинеден $50 алат. Анын каяка жумшайт бизге белгисиз. Анча-мынча жумуш жасап коюп бир $10.000 жасаптыр, ашып кетсе аны эметет. Биздин билишибиз боюнча бери четте $100.000 чейин чогулткан алар. Биз көйгөйүбүз ошол. Анан өзүбүз иштейли десек, бизге бут тосуп иштетпей атышат. Элиталар болсо өздөрүнүн машиналары бар, алардын жакшы көргөн шоферлору. Ар бир күн сайын безочурет 4 машина киргизет. Өздөрүнүн досторун, агаларын, инилерин, өз жакшы көргөн шоферлор. Ошого бүт каршыбыз. Биз каршыбыз ошого барыбыз. Биздин көйгөй, биздин максат ынтымакты кетирип, шопурларды бөлүп, өзүнчө шопурларды өзүбүздүн ынтымагыбыздан кете баштадык. Анан мо $50 лишний алганга каршыбыз. Мо элита деп өзүнчө шопурларды алып алып, өзүнчө иштеп атышат. Ага да каршыбыз мына. Биз эле эмес, баардык бул жерде 708 шопур каттап атабыз, ошонун баары каршыбыз. Баарыбыз каршыбыз. 6 регион. 6 регион биригип Каршыбыз. Алар өздөрүн билгендей кылып, көзгө илбей, эч ким шоферлордун сөзүн укпай калды. Биз кыйынбыз дегенде эле өздөрүн өзү билип калды. Андан башка да көйгөйлөр көп. Биздин кээ бир балдардын прицептери бар. Лично менин прицебим бар Кытайда. Чыгарып беришпейт. 2 жылдан ашты. Takip süreç. Pes Moskva. Çalan men ошол эле деп. Баарым шопурлардын ынтымагын кетирип атышат. Чогу барыбыз эми Торгарт деген бир Кудайым берген ырыскы да бир кыргыз элинин ырыскысы. Ошону баардык шопурлар баары бирдей, бир темпте чогуу иштейин десек, бул жерде кожоюн болуп алып атышат. Жана İslam деген балакен, Адилет дейт, Алмаз дейт, Насип, Эдил дейт. Анан билбейм, булар торгартчылар ачып койсо, билбейм, анан бул эми илгертен бул мамлекеттик чегара да бул эми илгертен иштеп келаткан жер. Шопурлардын баары бир темпте, ынтымактуу, баары бирдей иш кылыш керек деген ойдобуз да бул жерде. Ошол эле.